2022 жылы 28 сентябрда Учкун ачык акционердик коомунун имаратында 2022 жылдын 9 октябрына дайындалган Баткен облусунун Кадамжай районунун Майдан айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүү үчүн 8127 бюллетен даярдалды. Мындан тышкары 5 бюллетен Брайль тамгасы менен кыргыз тилинде даярдалды. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 30 беренесине ылайык жергиликтүү кеңештердин депутаттарын мажоритардык тутум боюнча шайлоодо бир шайлоо бюллетени даярдалат. Анда талапкерлердин фамилиялары, аты жөндөрү кошумча көрсөтүлөт. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын пропорциялуу тутум боюнча шайлоодо шайлоо бюллетенинде саясий партиялардын аталыштары чучугулак менен белгиленген кезекте кошумча көрсөтүлөт. Курамында борбордук шайлоо комиссия мүчөлөрү, борбордук шайлоо комиссиянын аппаратынын кызматкерлери болгон жумушчу топ Учкун ачык акционердик коомунда бюллетендерди басуу процессине тынымсыз байкоо жүргүздү. Учкун ачык акционердик коомунун басып чыгаруу цехинде Майдан айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүү үчүн басылган бюллетендерди тесттен өткөрүүчү жабдыктардын комплекти орнотулган. Кайтаруу УКМК жана Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан камсыздалды. Шайлоо бюллетенинин жогорку даражадагы корголуусу бар. Автоматтык эсептөөчү урна ар бир бюллетенди тааный алуусу үчүн атайын корголуу боёгу менен боелот. Борбордук шайлоо комиссиясы бюллетендерди Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясына акт боюнча өткөрүп берет. Шайлоо бюллетендери бардык коопсуздук чараларын камсыздоо менен атайын байланыш транспорту менен жөнөтүлөт. Жараксыздары алып салгандан кийин Майдан айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүү үчүн басылган 7 килограмм бюллетен жок кылынды. Басмакана жараксыздарын алып салгандан кийин шайлоо бюллетендерин борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө акт боюнча өткөрүп берет. Шайлоо бюллетендерин Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясынын кеминде 3 мүчөсүнүн басмакананын жалпыга маалымдоо каражаттарынын укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен өткөрүп бергенден кийин жараксыз жана ашык шайлоо бюллетендери жок кылынат. Бул жөнүндө акт түзүлөт. Ага катышкан адамдардын бардыгынын колу коюлат. Шайлоо бюллетендерин басмакананын шайлоо комиссиясынын жайларынан алып чыгууга, ошондой эле мыйзам талаптарын бузуу менен шайлоо бюллетендерин көчүрмөлөөгө жана таратууга тыюу салынат. Бардыгыбызга белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын негизинде 2022 жылдын 9 октябрь күнү Баткен облусунун Кадамжай районунун Майдан айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоо күнү ошо президенттин жарлыгынын негизинде дайындалган. Ошого ылайыктуу, ошондой эле биздин борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан кабыл алынган календардык пландын негизинде өзүңүздөр күбө болуп турасыздар. Бүгүн биз ушул ачык акционердик коомдо бюллетендерди жасоо, бюллетендерди даярдоо процесси бүттү, аяктады. Жалпысынан 8127 бюллетен жасалды. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, мындай Учкун акционердик коому тарабынан борбордук шайлоо комиссиясы кабыл алды. Ошол жогоруда аталган сандагы бюллетендерди бүгүн ошол Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясына жиберилет. Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан 5 шайлоо участкасына ушу бюллетендер бөлүнүп жерлерине жеткизилет. Башкача айтканда, бүгүнкү күндө борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бүт тиешелүү жумуштар жасалды. Шайлоого даярбыз. 9 октябрда ушу Майдан айылдык кеңешинин шайлоочулары келип шайлап берсе, өздөрүнүн жергиликтүү депутаттарын шайлап алат.